Асықбек агай, мына жазында келишине аз эле убакыт калды. Быйыл өзүңүз көрдүңүз, жылуу болду, аябай аба ырайы. Анан жазында кар жаабайбы, кандай болот деп мындай коомчулук кооптонуп турат да. Сиз баягы асман телолорун жакшы билген киши катары, баба салттарын жакшы билген киши катары, быйыл жаздын келиши кандай болот? Ушуга негизи бул өткөн жылы уй жылында аябай сел каптаган жыл болду. Бүт дүйнөдүн бардык жеринде сел каптады. Сел каптаганда кыш болбойт, ушуну билбейт адамдарчы. Кыш болгон жок да быйыл. Кыш декабрдан башталды, декабрь өтүп кетти. Февраль, то есть январдын ортосу келип калды. Дагы эле бир да жерде кар жааган жер жок го. Азыр даже бийик тоолуу райондордо кар ээрип, ала шалбырт болуп, дарыяларга кошулуп, дарыялар киргизип болуп аткан ошондо. Быйыл Нарын дарыясында үйөр жүрдү, эрте деп айтышат, 1,5 айга. Үйөр деген эмне бул? Ал эрте жүргөндө кандай болот? Үйөр деп мына жаз убакытта суу кирген эрте жок. Кышында кыш болбой, жылымык болуп туруп, орусча айтканда плюсовой температура болгондо, положительный температура болгондо. Карлар анча-мынча ээрип калган, бийик тоору жерлерде анча-мынча кыламык болсо да ээрийт, бар карлар. Ошол карлардын баары ээрип, дайраларга кошулат. Ошону үйөр дейт. Ошондон кир суулар таптаза болгон сууга кошулат, киргилт болуп калат, ал барып дайрага кошулат, ошону менен дайранын бузулуп калганын ошондон. Бул үйөрдүн мындай жакшы жагы барбы, жаман жагы барбы, кандай? Үйөрдүн эң жаман жагы ушул, кыштын кыштай болгону жакшы дейт кыргыздачы. Кыздын кыздай болгону жакшы дейт. Бизде экөө тең окшошпой калган үчүн мынакей азыр кыш болбой атат. Түшүм жазында эрте себилүүгө туура келет. Эгер адам баласы билсе, даже кээ бир түшүмдөрдү 2 жолу түшүмгө ала турган момент болот да. Ошон үчүн ушундай нерсеге биз көңүл бурбайбыз. Мурунку эле убактардай жашап келген сыяктуу, жас мынчасында башталат, биз себебиз деп айтабыз да. Негизи жанагы жазында ай толгон убакта нымдын баары ылдый түшүп кетет. Кургакчылык болуп түшүп кеткен. Ылдый түшүп кеткенде ошондо эгинде сеппеш керек. Нымы жок болуп калат, түшүм аз болуп калат. Ошондо ай толгондо болбойт. Эгин экпеш керек дыйкандар. Тескерисинче эгин эгиш керек. Ошондо эгиш керек. Азыр көрүп атасыз, мындай кыштын суугу келе баштады да. Жаз быйыл качан келет? Дыйкандарга кандай кеңеш бересиз? Жаз уже келди. Келди деп эсептейсизби? Келип калды уже. Азыр айдай берсе болот, эч немеси жок. Кар жаап жиберсечи? Кар жааса, ошон үчүн кыргыздар мынтип айтат. 90 чилде 5 тогол суу кемпир жалам айран дейт. 90 деген бул кыш. Кыш бүткөнү калды. Мынакей. 90 бир айдан кийин эле кыш болот. Чыгат. 40 болсо чилде. 22 декабрь эмеспи? 3-тү болсо ордуна тура 25-ке бир айды кошсоң 25 январь болуп атабы? Ага 10-ду кошсок 40 болот да. 5-февралдарда чилде чыга баштайт. Чилде чыкканы калды да. Ай арасында эгин эгиш керекпи же андан мурда эгиш керекпи эгинди? Жазын ар бир айдын айы топ-тоголок болуп толуп калат. Биягы оң жагынан кеми баштап, ана толуп калган учурда мына ошол күндө жер айдаш керек. Жер айдаш керек. Сепкени кандай? Себеби нымдын баары жерден өйдө көтөрүлүп калат. Түшүм эккенде нымды соруп алат да, жакшы түшүм пайда болот. Жакшы түшүм берет. Ошондой. Мындай да. Даже ай толгон учурда балыктар көп даже көтөрүлө баштайт. Анан ай толгондо мында оорулар да козголуп, ай жаңырганда, Ал жаңырганда. Жаңырганда немете, толгондо андай болбойт. Андай болбойт. Эмне үчүн ай жаңырганда ошо оорулар козголот? Аллергиялар козголот. Адамдын өзүндөгү немесинде дене бүт природа, бүт
планета менен жер планетасы менен айдын планетасына жарашалы болот. Негизи ай жерден миллиондогон жыл мурун чоң диаметри 150-160 келген жерди урганда бөлүнүп кеткен. Бөлүнүп кетип, бул туп-туура жерден диаметринен 3 эсе аз. Ал инерция менен миллиондогон километр бияка чейин барып, анан кайра жерди айланып калган. Ошон үчүн ай эч убакта күндү айланбайт. Толку жерди айланып турат, а жер жылганда улам жер менен кошо айланып, күндү айланат. Ошон үчүн күндүн 9 чоң планетасы бар. Кичинекей 5 планетасы бар да. Кышында суук болордо, катуу суук болордо, кар калың жаарда жалбырактар үстүнөн баштап ылдыйды көздөй түшө баштайт. Себеби ошол ичинде нымы бар, суу акырындык менен сызылып астын көздөй кете берет. Анан үстүндөгү суу куурай баштайт да биринчиси. Жалбырактар сразу куурагандан бетке шамал болгондо тазалана берет дагы, жалбырак жерге кулап түшүп калат. Улам неметкенде тазалана берет, жалбырак жерге түшүп калат. Анан бүткөндөн кийин тамырдын өзүндө даже ным калбай калат. Себеби тамырда ным калчу болсо, тоң калат да, тоңдочу, жер тоң болуп калат да. 1 метрге чейин калыңдыкта тоң болчу болсо, тамыр ал жердин почти үстүнкү поверхностунда эле болот, 30-40 сантиметрдин тегерегинде. Тоң калат тамыр. Бүттү, ал дарак жаздан баштап өспөйт. Ошон үчүн ал бүт өзүнүн нымдын баарын жерди өстөй силкип таштайт да, өткөрүп таштайт. Ошон үчүн аман калат. Анан ошол кездерде мына кыргыздар билген ушундайлар нерсени. Анан жаныбарларды айтат. Каңтар деген жаныбар дейт. Мына моуну каңтарса, өйдөн өстөй. Моунун астында чаң бар. Бул паласта, шырдактын астындачы. Ушу жердин астында жашаган каңтар жаныбарлар. Булар вечне жашаган. Жылан, жарым жыл жашаган. Аюу, жарым жыл жашаган. Суур, жарым жыл жашаган. Кашкулак, бурундук, чычкандар булар жердин астында жашайт. Ошон үчүн эң байыркы эл болгон үчүн кыргыздар ушундай каңтар жаныбарлардын этин жешкен эмес. Себеби ниинде жүрүп эле өзүнүн оозурагы менен өзү дем алып, этинин баары сасып калды дейт да. Ушундай бүтүм чыгарып коюшат кыргыздарчы. Алардын этин жеп көргөн эмес. Азыр да жебейт такыр. Биз Кытай элиндей эмеспиз да. Эң таза, эң байыркы эл ушулбуз. Анан ошолор каңтар жаныбарлары эң жаныбар бактарактан кийин, өсүмдүктөрдөн кийин билгендер бул ушу жаныбарлар. Мисалы үчүн жазында суур, кашкулак, бурундук жердин үстүнө чыкты дейли, отуп атат дейли. Бирок августтун баш ченинде, орто ченинде эле ийинге кирип келсе бүттү, суу катуу болот. Себеби алдын ала билет. Батыраак окуй, тоң башталып электе, кар жаа электе булар заготовка кылып алат орусча айтканда. Жердин үстүндөгү чөптөрдүн баарын тиштеп, алып келип, төрүнө алып барып жыйнап, ошол жерге четине кемирип коюп жата беришет. Мына ушундай экинчи билген бул жаныбар, каңтар жаныбарлары. Ушундан биз бүтүм чыгарабыз, ата-бабаларыбыз. Могу пиязды аарчыганда жанагы көк болуп атат го. Көк болсо пияз. Сарымсакты карасаңар, жана чесноктучу. Көк анан катуу болсо, суу катуу болот кышында. Кыш бала салды деп коет. Кыш боло элек, бирок кыш кар жаап койду да, бала салып калды да. Бала салгандан кийин кыш болбойт да. Өзүңөр ойлоп көрүң. Боюна бүтөйүн деген кыш жок. Боюна бүтөйүн деген ойлоо элем, бооз неме экен деп. Природанын өзүндө кар өзүнү чогуло турган моменти болот. Ошонун баарын чогулта албай калды да. Жаап таштады, жок, бүттү. Кыш бала салды деп коет. Ошону менен кыштай болбой калган ошондо. Эрте кар жаасачы. Ал себеби күзүндө жердин нымы жылуу болот. Биринчи жааганда канча калың жааса да өзүн сиңирет дагы, нымды тартып алат да, соруп алат. Ошону менен бат ээрип кетет. Ошон үчүн кыш болбой калган ошондо.